Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мекендештерим жана бейиштин төрүндө өмүр кечирип жашап аткан баардык мусулман бир туугандар, Кудай Тааламдан эң биринчи кезекте бекем ыйман сурашыбыз керек. Жакшы кулк мүнөз, адеп ахлак, илим билим, анан ушул дүйнө жүзүндөгү тынчтык, береке пайыз, анын ичинде мусулман өлкөлөрүндө өзүбүздүн мекенибиз, көзүбүздүн кареги болгон мына ушул Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, биримдүүлүк болсун, мамлекетибиздин түптүүлүгү жакшы тараптан, жакшы өйүздөн өнүгүшү ар дайым бийиктеп, Кудай Таалам жакшы көргөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыймыктана турган залкар коом, кемеңгер калктардан бололу иншалла. Бул мекендин абасын дем алып жүрүүнүн өзү түшүнгөн адам үчүн шыпа болот да. Ошон үчүн мекенибиздин кадырын билип, туура Кудай Таалам табиятты өтө чебер, жакшы кылып жаратып берди. Бирок пенде катары, коомчулук катары өлкөбүзгө сөзсүз жакшы жагынан салымыбызды кошушубуз керек. Эң биринчи салым бул дуа маселеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, дуа бул момун адамдын жакшылыкка колдоно турган куралы дейт да. Дуа менен жакшынакай элибизге, жерибизге бакыт тилеп, жаш муунга жакшы тарбия тилеп, орундуктуу жашоо тилешибиз керек. Адатта мына ушул бизге келген суроолор бар. Өткөн эфирде келген суроонун 10-уна жооп бергенбиз. Азыр болсо ошол 11-чи суроодон улап кетсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын аты менен жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көптөгөн саламдар, дуруттар, дуайлар болгон болсун. 11-чи суроо. Понедельник дейт. Менен жазасы. Понедельник жана четверг күнү орозо кармоо үчүн кайсыл дуа жана саат канчаларда ооз жаабып ачуу керек дейт. Жалпы эле орозонун башталгыч жана акыркы бүтө турган убактысында шариятыбызда 4 мазхабта деле талаш тартыш жок. Мисалы, парыз орозо бар го, Рамазан айында агырмана турган. Ал биринчи жалган таң деп коет. Ал учурда ошо вертикальный күн чыгыш тараптан чыгат дагы. Саид Багдаш устазыбыз буну бизге өткөндө сабакта эсептеп 15-20 мүнөт чөлүгөлө болот деп түшүндүрүп берет. Ошо жалган таң учурунда вертикальный чыгып кайра караңгычылык өкүм сүрүп турса, бул жалган таң болот. Ал учурда ооз бекитесиз, дуа кыласыз, саарылыкка турасыз. Багымдаттын убагы киргенде бул жанагындай чыныгы таңдап коет. Бул мынтип жалпы горизонтальный ошол чыгыштан батышка чейин асманды каптап чыга баштайт. Ошол учурда багымдаттын убагы кирген болот, ооз бекитүү убактысы түгөнгөн болот. Бул баштапкы убактысы. Акыркы убактысы болсо күндүн көзү кылайып толук баткандан кийин. Ал-ихтияр ли та'лилил мухтар деген имам Абдуллах ал-Маусили рахимахуллах китеби бар. Ал киши айтат: "Ва залика би захаби курсиhi" дейт. Күндүн көзү батыш тараптан толук кылайып батканда орозонун убактысы бүтөт дагы, шам намазына азан айтылып ооз ачылыш керек болот. Анан экинчи бир маселе бар. Ошол жана күн баткандан кийин, бирөө азан айтылгандан кийин орозонун ооз ачылды, орозо бүттү, чечилди. Ал жеге акеле соим амла дейт, хадис бар. Орозо туткан адам оозуна бир нерсени алып, оозанып, бир нерсени жедиби, суун ичтиби, ал нерсеге каралбайт, орозонун убактысы бүттү, ачылды деген сөз да. Колдон келсе ошо азан айтылып, убактысында туура айтылып ооз ачуу болсо, дароо эртерээк ооз ачып дуа кылганы жакшыраак. Демек бул баштапкы жана акыркы убактысы парыз орозо, нафил орозо, сиз айтып аткандай сүннөт, мустахаб орозолорго карап бөлүнбөйт. Маселе ниет тараптан бөлүнөт. Кандай? Мисалы, сиз 1-4 күнү тутула турган сүннөт, мустахаб орозолорго түндөн баштап ниет кыласыз. Муну шарият китептеринде табитун нийя деп коет. Түндөн ниетти бекемдөө. Акыркы убактысы ошол жанагындай шашке убактысына чейин. Бул акыркысы, бирок болбосо эртерээк ниет кылыш керек болот. Түндө сиз 1-чи, анан 4-чү күнү сиз орозо кармоодон алдын түнкүсү ниет кылып жатасыз. Тил менен айтсаңыз дагы жакшыраак. Алымдар жакшы адеп деп эскеришкен. О жараткан Алла Таала эртең ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге таштап кеткен аздектүү сүннөт орозону кармоого ниет кылдым деп кыргызча эле ниет кылып, анан кадимкидей саарлыкка турсаңыз ошол ниетиңиз өтөт, ошо менен орозону кармап кете бересиз. Азыркы жагдайда кантесиз? Сиз эшикке чыгып ал илимди окуган жоксуз, кантип карап отурасыз? Календарлар туура коюлунса, ошо календардын негизинде багымдаттын убактысына чейин оозуңузду бекитип жаап каласыз. Шамга азан айтылганда ошону менен оозуңузду ачасыз. Бул туурасында Насаат медиада тиркемесинде приложение деп коебуз. Ал жерде календарлар бар, такталган.
Анан кээ бир адамдар ойлоп калат экен, эми чубак устаз боло аламдан өтүүсү менен ал программа деле болду да, түгөндү да деп. Жок, андай эмес. Улан мырзабыз, Аллах Таалам ыраазы болсун, бул нерсеге аябай такай карап, муфтият менен кеңешип, атайын адистер менен бул нерсе түзүлүп, ар бир заманга, мисалы кышкы мезгил болот, убакыттар кыскарат, түн узарат деген сыяктуу, кээде жайкы мезгил болот тетирсинче. Ошолордун ар бирине кырдаалык учурга карап бул нерсени так коюуга аракет кылышкан. Ошол календардан дагы пайдалансаңыз болот иншалла. 12-чи суроо. Азыркы учурда көп аялдар кыздар кашын боетуп жатат дейт. Кашты теневая растушевка, пудровое напыление жасатса болобу? Египетте дагы эфирге чыгып жүргөндө бул туурасында көп эле айттык. Бирок азыр кайра айтып берейин. Аны боеткондон кийин боёгу сыйрылып түшөт экен. Калганы осмого окшоп териде 1-2 жыл жүрөт экен. Мо сиз айтып атпайсызбы? Теневая растушевка депчи, бул жанагы кайыр диндер, мусулман эместер же иман алсыз мусулмандар коюп аткан жана денеге чийип коюшат го. Ошондон айырмасы жок эле. Аны денеге чийип жанагындай татуировка, татуаж коюп атса, бул ошонун алгачкы стадиясы. Адам жана аял киши кашынын ичине тердиртип, жасатып, ал каштын ичинде да калып калат да. Демек даараттан, гусулдан тыят. Буга өтө зарылчылык болбосо жасатпаш керек. Бул шариятта арам болуп эсептелет, арам макруh болот. Ихтиярда жанагы биз жогоруда атаган китепте ушундай хадис алып келет. Ла'аналлахул вашимата вал мустаушимата вал василата вал мустаусилата والواشرة والموشرة والمتنمصة والمتنمصات. Бул дегени жанагындай вашимата вал мустаушима дегени денесине татуаж, татуировка койдургандарды, коюп бергендерди да Кудайым каргышына алган дейт. Өзүнүн чачы эмес, башка бирөөнүн чачын, башка бир адамдыкын болсун, башка бөлөк жаныбардык болсун, чачуулап чаш кошкондорду дагы Кудайым каргышына алган. Тиштерин карып калып кемпир болсо, өзүнүн жаш корагына келип адамдарды алдап, тиштердин ортосун аралатып, жанагындай ашыкча жаштай болуп көрүнгөндөрдү, анан жанагындай туура эмес жерине азыркы сиз сурап аткандай ушундай нерселерди тергендиги, башка болгондугу бул жакшылык алып барбайт дейт да. Бул коркутуу эмес, бирок шарияттын чеги ушундай, адамга зыян болуп калат. Күнүмдүк эң чоң парыз болгон намаз, намазга даарат шарт, даарат өтпөй калса намаз өтпөй калды деген коркунуч бар. Зарылчылык деген кайсы? Кудай сактасын, айыл жергесинде дандырга нан салып атып, кашы күйүп калса, ар кандай аварияга Кудай сактасын, кырсыкка кезигип калса, аябай бетине залакка жетип кыйналып калса, күйөөсү шарт кылып болбосо мен ажырашып кетем деп кыйын жагдай, бул эң акыркы жагдай болуп жатса, ал учурда анда дагы башка жолдору менен деп айтышат. Ошон үчүн мындан этият болуш керек, абайлаш керек болот. 13-чү суроо. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Россия жергесинде эмгектенем. Колумда өнөрүм бар. Өнөрүмдүн артынан өзүмө ылайыктап ишкана ачкам. 3 жыл болуп калды. Бирок бир изине түшө элек, көңүлдөгүдөй болуп. Азыркы учурда ишканада көйгөй артынан көйгөй болуп кыйналып кеттим. Чынында бардыгы жаап сал деп сунуштап жатышат. Мен жаппай сабыр кылып иштетип ийгиликке жетким келет. Кыйынчылык болбосо ийгиликке жетиш кыйын го, абдан туура. Дайыма сабактарды айтып келе жатам. Кыргыз элине жана мусулмандарга эки нерсе керек болот. Мына оң кол бул сабырдуулук, сол кол бул туруктуулук. Береке, пайыз, ийгиликке жетишүүнүн сырлары азыр бизнес тренингдер болуп атпайбы? Көп адамдардын башын алдап атат. Мына учурдан пайдаланып айтып коеюн. Жөн эле алар өзү деле бай эмес. Атайын ошондой рекламный фирма күчтүү жүрөт дагы буларда. Булар ошол керек болсо жанагы байлыктарын элдер таң калып атпайбы, таңыркап ушундай болобуз деп. Аны ижарага эле алат. Жана реклама үчүн колдонот. Анан экинчиден ал бизнес тренингди өтө турган адам өзү ошондой абалга таза адал эмгеги менен, мээнеттери менен жетиш керек. Аркасында бир иш ташташ керек. Ошонун негизинде анан көрсөтүп берсе, анда дагы шариятка ылайыктап, анда аны шарият жок дебейт. Байлык колдоо болсун, жакшы адамдарга көмөк берсин, өлкөнүн өсүшүнө салымын кошсун, бир жөн. Анан өзүнүн башында эч нерсе жок, коомдо жеткен ийгилиги жок. Анан келип акыл үйрөтүп атса, эл дагы ойлонуш керек, мен кимге барып алданып атам, кимдин капчыгын толтуруп атам деп. Бизнес жаатында эми сиздики ошого тиешелүү суроо экен. Сабырдуулук кажеттелет, экинчиси туруктуулук керек. Сорооңуздун уландысы
Бутума туруп ата-энемдин, бир туугандарымдын ишеничин актагым келет. Бирок исламда багытты өзгөртүү деген бар экен. Ага амал кылбасам туура эмес болуп калбайбы? Баштап алып жарым жолдо калтыргым келбей жатат. Көптөгөн жакшы ниеттерим бар буйруса. Сизден жана угуп жаткан мусулман бир туугандарымдан мага дуа кылып коюңуздарды суранып кетер элем дейт. Рахмат сизге. Орусия жергесинде жүрүп, ушинтип суроо узатып, жакшы ниеттерди ниеттенип атканыңыз үчүн Кудай Таалам берекесин берсин. Мына имам Тирмизи, Ибн Мажа хадисти риваят кылып айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Талабул халали ваджибун аля кулли муслим. Адалдан күн кечирип, адал рызкынын артынан пешине терин төгүү, адал жашоого умтулуу ар бир мусулман эркек аялдын мойнундагы парыз дейт. Өзгөчө үй бүлөсү болгон эркек адамдарга арналып атат. Кудайым берекесин берсин. Адалдан жашоо кечирип, адалга умтулуунун өзү дагы чоң ибадат бул дагы. Чоң ибадат. Тасауф деп коет, адеп ахлак жаатында ушундай бир эреже бар. Муну ошо Шейх Юсри, чоң Али Жума деген устаздарыбыз айтат. Ушундай эреже бар экен, берекелүү. Сизге ошол эреже керектелет. Аким хайсу акамакаллах. Кудайым сизди кайсыл чөйрөгө алып келди, ошол чөйрөдө майын чыгара, мындай ушундай жакшы кылып алып кетиңиз ишти дейт. Кудайым буйрса ошончо эмгегиңиз кетти, канчадан ошол нерсени түптөп кыйналдыңыз, бир аз сабыр кыла туруңуз. Ошол бизнестин адал жолу менен шарияттын негизине салып, кантип дагы өнүктүрсөм, кантип дагы мындай пайдасы, натыйжасы мол боло тургандай деп жолун изденип карап көрүп, балким жакшы реклама кылбай жаткандырсыз, балким бир-эки жерден мүчүлүштүк кетирип аткандырсыз. Ошого кайра сара эсеп салып, ошол нерсени изилдеп чыгып туруп, ошол жумушуңузду толук изилдеңиз. Анткени ошол эле адеп ахлак жаатында тасаввуфта эреже бар. Кайсыл бир пенде бир ишти иштеп, ошол жерден береке мээнет таап атса, такыр жолу жабылып калмайынча ал жерден кетпесин дейт. Сабырдуулук анан туруктуулук. Кудайым буйрса, ишиңизди түптөп, ишиңизди улантып туруңуз. Кудайым берекесин берсин. Биз сизге дуа кылабыз, Кудайым буйрса. 14-чү суроо. Ассаламу алейкум. Эртугрул Осман Гази жөнүндө сериал тартылып жатат. Ушул сериалды үй бүлөбүз менен бирге көрөбүз. Сиздин бул сериал тууралуу оюңуз кандай көрсө болобу дейт. Эмнеге болбойт? Болот. Бул атайын ошол Туркия жергесинде улуттук идеологияны негиздеп туруп, мусулмандардын бир чети тарыхы, экинчи четинен мусулман адамдын, момун эркектин кулк мүнөзү, ой чабыты, укуругу кандай болуш керек деген мындай бир адамга мотивация деп коебуз, дем бере турган, адамдын жакшы бир баарлыктарын ойгото турган жакшы кино. Адамдар убактысын кетирип жаман деле нерсени көрүп атпайбы? Демек өтө кинонун түбүнө кирип, ал менен ооруп калбаш керек. Анткени Чубак устазыбыз дайыма айтар эле, ал нерселерди адабият классикалык жагынан, жазуу литературалык жагынан окуса, ошол көбүрөөк пайда деп. Бирок азыр заманда ушундай болуп атат, үй бүлө менен жаман нерсеге убакыт коротуп, жаман нерсени көргөндөн көрөк, мунун пайдасы бар, көргөн жакшы. Ошол жигитте намыс ойгонот, эли үчүн, жери үчүн ынтымак, тарыхына көз чаптырат дегендей көрсө болот. Бирок ар бир нерсе чеги менен, анан кошумча китепке басым коюу жааты менен биргеликте. 15-чү суроо. Жанында бир тууган үкөм жакында. Жакында дейсиз, Жакында бир тууган үкөм өтүп кетти. Мен ага кантип сооптуу иш кылып жеткизсем болот дейт. Кудай мээрин алсын, бейиштен болсун, кабыры нурга бөлөнсүн, эсеп кысабы жеңил болуп, иншалла жакшылыгынын үзүрүн көргөн болсун кабырында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ушинтип суроо келген да, канткенде биз Кудайга сүйкүмдүү, шариятыбызда ордубуз бийик, мындай кайтыш болгон инсандарга, маркумдарга жакшылык жеткизе алабыз дегенде, хайрун нас анфаухум линнас дейт. Бул хадис баягы адамдардын ичинен эң береке кайрымдуусу, жакшылыгы, бөлөк бирөөлөргө жакшылык кылуу көп пайда алып келүү менен болот дейт. Социология илими боюнча коомубуз азыр эмнеге муктаж? Илгерки жанагындай үркүн учурундагыдай тамак ашка муктаждык бар, бирок ал кездегидей эмес да. Кудайга шүгүр, көбүнүн курсагы ток, өтө жагдайы өтө жаман болуп кеткен жок, өкүнүчтүү болуп. Кудайга шүгүр эми. 5 кол тең эмес экен, бирок айтайын дегеним азыркы заманда биз илимге, билимге инвестиция кылсак. Бирок илим билим жаатында кандай инвестиция кылышыбыз керек? Белгилүү бир жамаатка чектебестен,
жаман бир башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгын көздөбөстөн өзүбүздүн мусулманчылык жана кыргыздын кымызы жыты жыттана турган элдин жердин келечегине кызыктар болгон мындай бир жакшы жогорку деңгээлдеги мектептерди түптөсөк, ошондой салымга кошсоңуз, бейтапкана ооруларга шарт түзө тургандай буюмдарды сатып алып берсеңиз, коом кайсы нерсеге муктаж? Өзүңүз жашап жаткан жергиликтүү жердеги, мисалы бей бечара күйөөсүнөн жесир калган аялдар бар, жетим балдар бар, тарбияга, камкордукка муктаж болгон, ошондой сооптуу жерге жумшай турган болсоңуз, анан ошонун сообун, ниетин жанагы экөөңүзгө, иниңизге арнай турган болсоңуз, анда ал сиздардын үнү Кудайга жетет, алардын дубасында ортодо парда болбой түз кабыл болот. Кудайым өз даргөйүнөн дароо кабыл кылат. Демек, кайтыш болгон маркумга жакшылык кылып атасыз, бирок риядан, эл көрсүндөн алыс болуш шарты менен. Мына медицина жаатына, билим жаатына, медресеге илим окуп жүргөн балдар бар. Мынакей Кыргызстан үчүн туура жолду илим аркылап жүргөн балдар бар Египетте. Билесиз, ушундай үй бүлөлүү адамдар бар, $100 bir айдан bir айга жеткирип, ушинтип үнөмдөп, илим окуп, бала чакасын окутуп, ак эмгегимди эли жериме такнакай жеткизип берсем экен, чубак устазыбыздын, чоң устаздарыбыздын ошол мурасын улап салымыбыз тийсе экен деп жүргөн адамдар бар. Балким ошондой адамдарга жумшасаңыз, эми санап отурсак жакшылык жолу көп, бирок баягы Кыргызда сөз бар экен, эзелтеден айтылган сууну сиңген жерге төк деп. Сооптудагы соопту туура кылуу, жеткире билүүнүн маданиятын үйрөнүшүбүз керек. Анан көп эле эл көрсүн үчүн ажиотаж башка нерсе болуп кетпеш керек. 15-ci суронун дагы улантысы бар экен. Багымдат намазын окуйм бир уу менен эле. Ошонун соовун хадия кылсам болобу? Болот. Ар бир окулган жакшылыктардын соовун, кылынган, аткарылган жакшылык соовун аткарып турсаңыз, ал өзүңүздөн кемибейт. Далили барбы? Бар. Сиз Ад-Дуррул Мухтар деген Ханафи мазхабта орду бийик Алауddin Хаскафи рахимахулла, Шамдан, Суриядан чыккан ошо киши. Бул өтө баалуу эмгек айтат. Аажылык китебинде мына Роддул Мухтар Хашет ибн Абидинде де келет. Аажылык бөлүмүндө айтат да, кимде ким ошол аажылыктын соовун аткарган жакшылык сооптуу иштин соовун башка мусулмандарга бирдей шерик ниет кылып койгону жакшы дейт. Аажылык кылып атса, мечит куруп атса, эмне үчүн? Өзүнө дагы, адамдарга дагы ошончолук сооп жете берет бул адамга дейт. Болот албетте. Ар күнү окуган сайын кантип, кандай жол менен жеткизем, толук маалымат берип коесузбу сураныч дейт, жана айттым жогоруда. Мен Москвадамын, сиздин эфирлериңизди көрөм, кээде кол бошобой калат, жумушка байланыштуу дейт. Биз бактылуубуз, чубак устазыбыз айтат эле. Эми биз кимбиз? Кудай Таалам себеп кылган, Кудайымдын кудурети менен илим алып, колдон келишинче ушул мүмкүнчүлүктөр жаралып жеткизип атабыз. Бирок биз качан чыныгы бактылуулук, бакыт ээси болобуз? Ошол биздин сөзүбүздөн, жалпы башка устаздарыбыздын насааттарынан пайдаланып, амал кылып, үй бүлөлөр ажырашпай сакталып калса, жашмуун, жаман оюндардан, жаман кылык жоруктардан алыс болуп, туура жолго түшүшсө, өлкөсүн сыйласа, ажоосун сыйласа, өлкө баалуулуктарын кадырлап сактап калса, биздин сыймыгыбыз, бакытыбыз ошол. Кудай Таала эки дүйнө бакытын баарыбызга насип кылган болсун. Сиздин сабагыңыздан биз өтө таасирдүү билим алабыз. Аллах ыраазы болсун, таксыр өмүрүңүз чын болсун. Сиздей адамдар Кыргызстан элибизге суудай керек, пайдаңыз эле тие берсин дейт. Амин. Эми жалпы бул жерде устаздар жамааты бар, чоң аалымдар бар. Аларды дагы унутпай, көз жазымда калтырбай дуа кылышыбыз керек. Чубак устаздын жакшылыгы бул. Ошол надыр устаз, улуу инсандардын, чубак устаздардын жакшылыгы. 16-cı суроо. Биз Москвада иштейбиз, Тануки деген ресторанда. Ал жерде бизге жасалуучу персоналдык тамакка 2 кыласыз. Эт кошулат. Бирок ал этке ишенич жок, халал сертификаты жок. Ошол тамактан жесек болобу? Же болбосо эттерин алып суусун ичип алсак болобу? Алдын ала чоң рахмат дейт. Тактап коюш керек, барып сурап бол, кандай, каяктан келип атат деп. Тактап койбосо кыйынчылык туудуруп коет. Экинчи маселе, ал такталбаган шек күмөндө болгон жагдайда сорпо эт менен кошулуп, кайнатылып жасалып атпайбы, туурабы? Демек ошол сорпого деле эттин кандайдыр даамы кирип атат деген сөз да. Этият болуш керек, бир ирет тактап сураш керек. Кээде адал нерсеге деле сертификат берилбей калат. Жашоодо ушундай да, анткени ал чоң процедура болуп кетет. Аны барып бүтүрүп кол коюп бербейт. Тамак адал болушу мүмкүн, бирок сертификат коюлбай калышы мүмкүн. Кээде мунун тетириси арам нерсени эле акча менен башка тааныш билишип отуруп, адал деген сертификатты жасатып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн тактап коюңуз башчысынан. Бул каяктан келип атат деп, эгер Кудай сактасын шек күмөндө арам болсо, анда сорпосунан да башкадан да этият болуш керек. Анда ошо балык тамактарын, жанагындай деңиз тамактарынан да өзгөртүп турушуңуз керек. Жумуш убактысында айла жок.
17 суроо. Ассаламу алейкум дейт, ала оорусу. Ала оорусу. Витилого деп коет экен медицина тилинде. Замзам суусу жардам берет деп уктум эле. Ушуга далил хадистер барбы? Канчалык чындыгы бар жооп берип койсоңуз аябай ыраазы болот элек. Аллах ыраазы болсун дейт. Учурдан пайдаланып айта кетели, устазыбыз Саид Багдаш, Аллахым ыраазы болсун, жалпы бардык устаздарыбыздан. Бул киши Фодлу маи замзам, замзам суусунун артыкчылыгы деген китепти жазган. Бул киши ошол жерде замзамдын тарыхын, китеп адашпасам ошо 700, арабча варианты 700, 500-600 бет болот. Которулса бир 1000 бет, 1,5 бетке чукулдап барат да. Ошого ошол китепте айтат замзамдын тарыхын, анан бул ичкендеги ар кандай тилек максаттар орундалат, болгон адам ишениш керек, ошол ниетти бекем коюш керек. Анан илгерки алтын доордон бүгүнкүгө чейин залкар инсандар замзам суусун ичкенде кандай дуа тилектерди кылган. Бул замзам боюнча энциклопедия деген сөз. Ошо китепте сизге кененирээк илим маалымат болуш үчүн айта кетейин, жалпы кийин угарман көрөрмандарга дагы. Замзам ушундай касиеттүү суу, Кудайым касиеттүү кылгандыгы үчүн экинчи бир касиеттүүлүгүнүн сыры эмнеде камтылган десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү түкүрүгү, берекелүү баягындай кешиги ошол замзам сууга тийгендиги үчүн. Муну И'лаус Сунанда Аллама Таханауи, имам Таханауи ушинтип айтат. Демек мисалы, могу колубуздагы мен ичип аткан кайнак суу ашказан үчүн пайдалуу болсун деген суу. Ушуну замзам суу деп элестете турган болсок, эч шек күмөнсүз анык якыйндап коет. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү кешиги бар деп туруп ичилет деген сөз. Ушундай замзам. Хадис бар, бул хадисти Ибн Мажа, имам Ахмадтар риваят кылып айтат. Мау замзам лима шуриба лаху. Замзам суусу кандай ниетте, кандай максатта, кайсыл бир жакшы тилек, изги тилектери менен ичилсе, ошого Кудайым өзү жеткирет дейт. Бүт тарыхтарын айткан. Ошол себептен иншалла ала оорусуна дагы шыпа болуп калышы мүмкүн. Кудай Тааламдын берекеси, кудурети чексиз. Жакшы ниет менен Кудайымыз ичип колдонуп көрүңүздөр. Кийинки суроо 18 суроо экен. Ассаламу алейкум устаз. Аллах разы болсун сиздерден. Нифас убактысында жаттаган. Нифас дегени эми кээ бир угарман көрөрмандар билбей калат. Биз айтканбыз, аял кишиден келе турган кан. Эми муну туура түшүнүңүздөр. Баягы аялдын маселесин айтып атат деп жерибеңиздер. Кээде зарылчылык туулуп калат экен. Ошон үчүн учурдан пайдаланып, аял затына дагы илим алыш парыз болот. Биз үмүт этет элек келечекте. Аял затынан өзүбүздүн Ханафи мазхабты, 4 мазхабтын ичинен ошол бардыгы туура. Эми бизде кармалып келе жаткан Ханафи мазхабты, Матуриди акыйдасында туура илимден алкагында адеп ахлактын негизинде. Күйөөгө кызмат кылбай эле кой, кайненеден кете бер дегендей эмес. Исламды мындай тереңинен түшүнгөн, күйөөнү урматтаган, ар бир нерсенин урматын жайына койгондой, кыз келиндер, апаларыбыз, карындаштарыбыз терең илим алып, аял затына тиешелүү маселелерди ошол туура жолдогу, туура жолду туу туткан карындаштарыбыз, эжелерибиз илимдүү. Алар жок эмес, бар, бирок дагы да арышы көбөйүп сабак өтүшсө, ойлойм жакшы болушат эле. Бул маселелерге биз токтолуп отурбайт элек. Эми зарылчылык экен, аял затынан келе турган кан жалпы жонунан 3 түрлүү болот. Биринчиси сиз айтып аткан ушул нифас, төрөттөн келе турган кан. Бул азында чек жок, көбү 40 күн болот. Айша энебизден ошондой хадис бар, Аллахым разы болсун. Минимум убактысын чектеген эмес, акыркы максимум 40 күнгө чейин дейт. Кээде кан көрбөй деле төрөп коет, ал учурда даараткана сынат. Эми алам ушундай экен, мүмкүн алам экен боло берет. Бул нифас жатындан келет. Экинчи төрөт кан деген сөз. Экинчи жатындын ичинен келе турган кан, бул этеккир, айыз каны деп коет. Минимум 3 күн түнү менен, максимум 10 күн түнү менен болот. Үчүнчү, бул оору себептен, спираль койгондо, туура эмес аз таптанганда, туура эмес экологияга барып калганда, жер алмаштырганда, географиялык шарттар менен акклиматизация деп коет. Ошондой учурлар болгондо оору себептен аялдан кан келип калат. Ал 3 күнгө жетпейт. Анын өзүнүн өкүмдөрү бар. Бул намаздан деле, башкадан деле тыйбайт. Бул жалпы жонунан ушул 3 кан. Сиздин сурооңуз ошо нифас туурасында экен да. Нифас убакытта жаттаган Курандагы сүрөлөрдү унутуп калбаш үчүн ичиңден кайталап турса болобу, жана да жаңы сүрөлөрдү кагазга жазып, күзгүгө жабыштырып коюп таза кезинде деген сөз. Төрөгөндөн кийин карап жаттап турса болобу, көз менен тилди кыймылдатпай эле. Сиз айткандай болсо болот. Биздин Ханафи мазхабында айтат, көз жүгүртүп гана. Анткени 40 күн элестетсеңиз, өзгөчө алгачкы бала төрөлгөндө билинбейт да канчага чейин 40 күн күтүлүш керек болот. Анан кийин адат болуп калат. 30 күн, 27 күн деген сыяктуу.
Ошондо сиз 40 күн бою Куран эстен чыгып башка болуп калбас үчүн мейли көз жүгүртүп окуп турсаңыз болот. Бул биздин мазхабта. Анан 4 мазхаб дейинкинен уруксат бергендер Малики мазхаб болот, экинчи мазхаб. Аларда аял затын ошол кан түшүп үзүрлүү болуп турса эле, анда Куран окуса болот дейт. Эми ал мазхабта ошондой, биз өзүбүздүн мазхабта карманышыбыз керек. Көз эле жүгүртүп окуп турасыз. Эмнеге дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Бул хадисти имам Маусили ихтияр китебинде алып келет. Канан набийю саллаллаху алейхи ва саллам ла ямнауху шай'ун минал Кур'ани илля аль-жанабата деп келет. Баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ар дайым Куранды окуп, Куран окуудан эч нерсе бөгөт болуп тозбойт эле дейт. Бир гана жунуп, усулу жок учурдагы окуй албайт эле дейт. Усулул фикх деген илим бар. Бүт Куран, хадисти, башка илимдерди салып каталог сыяктуу да. Анан ошол жерден бүт чыгарып берет. Фикх маселесин, башка маселесин. Ошондой илим бар. Ан-накирату фи сияқин нафи таумму дейт. Бул жерде айтып атпайбы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам? Эч бир нерсе тыйбайт эле жунуптуктан башка деп. Демек, жунуп учурунда окуганга болбойт. Туура имам Тахави, башка имамдар айтат, бөлүп-бөлүп муун кылып окуса болот дейт. Бирок этияттык үчүн көз менен чаптырып, көз чаптырып окуп турсаңыз, тил кыймылдатпай ошол болот иншалла. 19-суроо. Ассаламу алейкум дейт суроо. Мен бир кызды алайын деп аткам. Анын баласы бар 3,5 жашта дейт. Баласын апасынын колуна калтырып алсам болобу кызды? Үйдөгүлөр баласы бар деп көңүлдөнбөй атышат. Сиздин биринчи үйлөнө турган жубайыңызбы? Сиз баласызбы, Жаңы үйлөнүп атасызбы дегеним? Жаңы үйлөнүп атсаңыз, жанагы шариатта маселе бар. Бул адамдарды ар кыл топко бөлүп, катмарларга бөлүү деген эмес, үй бүлөнүн узак жашоосу үчүн өбөлгө түзө турган теңдик деген маселе бар. Муну шариат өзүбүздүн элибизде деле айтылат. Тең менен тезек кабы менен дейт. Сиз жаңы турмуш үй бүлө күтүп аткан болсоңуз, албетте ата-энеңиз каршы чыгат. Кийин өзүңүз деле ата болгондо каршы чыга тургандай болосуз. Ошого иш боло элек, башка боёсу кан элек боло турган болсо, анда өзүңүз теңдүү, мурда күйөө турмуш көрбөгөн жаш секелек кызга үйлөнсөңүз, бойго жеткен анда жакшыраак болот, үй бүлөңүздөр узак болот. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Ата-энеңиздин тилин уккан жакшыраак болот. Берки үйлөнөм деген эжебизге да түшүндүрүп айтышыңыз керек. Ал кишиге да Кудайым имандуу, жакшы кишини насип кылган болсун. Эми жакшыраак ушул. Бирок шариат арам деп эсептебейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайсы бир сахаба келип сураганда, мен ушундай үй бүлөлүү, бала чакалуу, баласы бар аялды алган атам, Алланын элчиси дегенде, эмне үчүн андай кылдың? Жаш эле албайт белең? Турмуш көрө элек кыз дегенде, ата-энем эрте жетим өлүп, мен эң улуусу болуп калганмын. Мойнумда жаш карындаш, жашташ инилерим бар. Жашоодо тажрыйбасы мол болгон аял, ошолорго бир чети эне катары мээрин берсе экен деген максатты алдым десе, андай болсо турус деп, ошондо гана нанган деп келет. 20-суроо. Ассаламу алейкум, бир бала менен ортобузда балабыз бар. 5 жылдан бери нике окута албай жүрөм. Күйөөм никесиз жашап жүрө берели дейт. Оозуңа кээде ушундай оозуңду тырмап жаман сөздөр келет, бирок айтпаш керек да неме. Кантип мал сыяктуубу? Мен адал жашайлы дейм. Молдо сүйлөшүп кел десем барбай жатат. Сиз бизге нике окуп бере аласызбы дейт. Нике окуп берем, эртеле окуп берем. Эртерээк байланышка чыккыла. Жашоону адалдаш керек. Арам нерсе жамандык алып барат. Күйөөңүзгө айтыңыз. Керек болсо молдо өзү келем деп атат. Акча деле бербейт экенсиңер. Ошого макулдугуңду бер деп эле айтыңыз. Ачыкка, экике, чыгалы десем да көнбөй жатат. Эмне анын башка турмушу барбы? Сиз менен эле жашайбы же сизден келип кетип турабы? Эгер келип кетип турган болсо, анда биринчи үй бүлөсү бар, сиз менен пайдаланып атат деген сөздө. Менин үй бүлөм билет, аныкы билбейт, эмне кылсам болот, кыйналып кеттим дейт. Аял заты башында ойлонуш керек. Ушуну улам кайталай берип чарчап атабыз, бирок карындаштарым, эжелерим, урматтуу ак элечек аял заты, урматтуу канеке эненин жолун жолдогондор, ошондой урматтуу Курманжандатка энебиздин тарыхын улагандар, турмушка чыгып атканда караш керек. Бул алдамчы бирөөгө пайдаланып кете турган. Менин намысымды пайдаланып ким? Башында аял заты бекем шарт коюш керек. Никени кыябыз, жашыруун эмес, ата-энемдин макулдугу менен дегишиңиздер керек. Мына бул турмушка чыгып элек карындаштарыбызга кулагына күмүш сырга болсун. Эмнеге шариатта, туура Ханафи мазхабта ата-эненин ыраазычылыгын алуу сүннөт, башка мазхабтарда парыз, бирок бизде деле
негизги риваяттан бөлөк экинчи орундагы риваят Навадирул Усул дигүү деп коет. Анда ата эненики шарт деп келет. Күйөө бала тең боло албай калса дейт. Заман ушундай болуп атпайбы заман ээлери. Ошол себептен урматтуу карындаштарым, эжелерим, ата эненин астына барып нике кыйдырган деген сөз ата эненин астында диги бир аз мойнуна жүк алат, ата эне кепилдик болот, кийин бекер эле пайдаланып кетип ага оорго туруп калат, мындай бир милдеттенме алат деген сөз. Эртең ушинтип кыйналып калбайсыздар да. Нике кыйып берем, эртерээк байланышка чыгыңыздар улам мырзага. Анан күйөөңүзгө айтыңыз жакшы эле коркутуп. Кандай бул? Зина болуп эсептелет, зина болот, күнөө болуп жазылынат ошол нерсе. Ал Европанын түшүнүктөрүн койгула, ал гражданский брак дегенде. 21-ci суроо. Ассаламу алейкум дейт. Түшкө күмбөздөр кирсе эмне болот? Жалпы түш жооруу жаатында Ибн Сирин, Мухаммад ибн Сирин деген табиин адам болгон. Кудай Таалам берген. Түш жооруу ар бир адамдын колунан келе бербейт. Оңой нерсе эмес. Ар кимге түштү айтыла бербейт. Анан жакшы түштү дагы адам кызганып калат, башкалар. Айта турган адамга айтыш керек. Жети ата чыккан го. Көлдөн эмес, жалпы кыргыз элинен деп айталычы жалпы. Жети атанын бири айтат, Сартеке эмне дейт? Түштүн башы казандай, мойну кылдай дейт. Бул дегени башы ооп кетет. Түштү ар дайым жакшы жакка жорганга аракет кылыш керек. Кээде коркунучтуу түш болсо, адам дем салып садака чыгарып коюш керек, түш акысы деп коет. Сиздин эми түшкө күмбөздөр кирсе эмне болот дегени Мухаммад ибн Сирин башка алымдар китептеринде көп бул суроо келе берет да. Ушинтип өлүп атыпмын, өлүктү көрүпмүн деп. Ошол китептерге кайрылсак, ошол кандай, бул жерде досконально караш керек, ийне жүүнечин дейт. Кандай абалда күмбөздү көрүп атасыз? Өзүңүздүкүнбү, башка бирөөнүкүнбү, кандай абалда, ошону толук изилдеп караңыз. Бирок жалпы жондан күмбөздүн түшкө киргени жаман эмес. Кээде жамандыкка жоруп койбош керек, жакшы эле дейт. Бул акыйкаттан кабар берет. Дүйнө бул көздү боемоочу, убактылуу бул бүтөт. Ошо күмбөздө барзак жашоосу дейт, кабыр жашоосу бар, даярдык көрүш керек деген мындай эскертме жакшы түш экен да. Кыжаалат болбоңуз, адам катары чынчыл болуп, ак болуп өмүр сүрсөңүз, кандай түш көрсөңүз да сизге зыяны, кедергиси тийбейт иншалла. 22-ci суроо. Саламатсызбы дейт, саламатчылык. Мен мурун бир турмуш көргөнмүн. Азыр экинчи турмушум. Жолдошум мага бойдок үйлөнгөн. 4 жылдан бери кайын журтум басынтып келет. Жолдошум жакшы шүгүр. 4 жылда 2 уулду болдук. Жакында 40 күндүк наристе уулум чарчап калды. Башым ооруп, жүрөгүм тынч болбой, колум титирей турган болуп калды. Жашоого көңүл жок. Бир канча кош жекиттер, антпеңиз. Эми кайнатаңыздыкын, кайненеңиздикин, кайын журтуңуз түшүнсөңүз болот да. Балдары жаңы эме болуп атса, алар деле мындай күйөөгө чыгы элек кыз эми мындай акыйкатты айтып сүйлөгөндө ушундай да, туурабы? Эртең сиз деле мисалы уулуңуз үйлөнүп атса, аларды ордуна коюп көрүңүз. Эми тагдыр ушул экен, жакшы ортоңуздарда сүйүүңүздөр бекем болсун. Кайната, кайнелек унчукпай, үндөбөй жакшы кызматын кыла бериңиз. Адам жүрөгү элжиреп кетет, жүрөк бош. Жүрөк иншалла жакшылыкка муйуйт, жакшылыкка элжирейт. Кыргызда сөз бар го, жылуу сөзгө жылаан ийинен чыгат дейт. Эмнеге жылаанды мисал келтиришти десе, жылаанды кирип баратканда кармап уюгунан чыгаруу бул мүмкүн эмес түшүнүктөргө кошулат да. А бирок күч менен чыгарылат, чыкпай турган чаар жылаан жылуу сөзгө чыгып атпайбы? Демек ата энеңиз чаар жылаан эмес, албетте кайын журтуңуз, бирок аракет кылып мамиле менен көңүлүн алыңыз. Экинчи маселе болсо бул тагдыр. Сиз аны менен эле жашоо бүттү деген эмес, сиз сүйүнүңүз. Кыяматта иншалла ошол балаңыз сизди, сиздин жолдошуңузду атасын. Бейишке кирмейинче жаны тынчыбайт да. Аллах Таалага кайрылып ортомчу болот. О жараткан Алла Таала, менин ата энемди бейишке кирмейинче менин жайым жай албайт деп ортого түшөт. Алар периште болот. Кудай Таалам алардын шапаатын кабыл кылат. Ошон үчүн бул дүйнө менен бүтсө, кыжаалат болуп ойлонсок болот. Акырет деген жашоо бар да. Акыретте буюрса балаңыз бейишке тартып алат. Иншалла ошого жакшы жашаңыз, балаңыз күтүп атат. Мындай коюп элестетиңиз да. Азыр менин баламдын жаны бейиште, хадистер бар, чымчык болуп башка болуп учуп жүрөт дейт. Эми ал жагы кайып ааламы. Кандай болсо да балаңыздын жаны бейиште жүрөт. Ал сизди көрүп атат, угуп атат. Ошондо сиз балаңыздын астында кандай эне болушуңуз керек? Сабырдуу, кайры ыйманы күчтүү, бейиште жолуга турган, иншалла Аллахтын мээрими менен ошого тактамал кыла турган эне болуңуз. Буюрса баары жакшы болот. Фатиха сүрөсүн көп окуңуз. Анан Курандын толтосу жүрөгү дейт. Ясин сүрөсүнү эртели кеч окуп, анан жүрөгүңүздү кармап туруп, я латиф деп муну 100 рет, салаватты 100 рет айтсаңыз, көкүрөгүңүзгө шифа болот иншалла. Куран шифаул лима фис-судур, көкүрөккө шифа болот деп келет иншалла. Бисмилlah.
Мына биз Касси мечитинде, могу сиздин сурооңузга кичине кенен токтолоюнчу, эч нерсеге көңүлүм жок деп атпайсызбы? Урматтуу эжем, антпеңиз. Кассиде 3-чү шаршемби, жекшемби, базар күндөрү сабак болуп атат. Адамзаттын мырзасы деген китепти улантып, ошол жерде өткөндө 2-3 хадисте, 40 хадистин 2-3 хадисинде ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү келген. Ал жерде эмне деген хадис келген? Вассабру ала ма такраху хайрун касирун вассабру савабухул жанна дейт. Бул дегени кыйын кезеңде, мындай катаал учурда сизге жакпаган нерсеге чыдап кабагын кашын деп сабыр кылууда хайрун касир, көптөгөн чексиз жакшылыктар бар дейт. Вассабру савабухул жанна, сабырдуулуктун акыры бейишке алып барат дейт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн жок, кайын журтуңуз иншалла сизди түшүнөт. Негизгиси күйөөңүз жакшы күйөө экен сизге. Ошо күйөөңүздүн ыраазычылыгын алып, кызматын кылып, буюрса, намазыңызды көп окуй бериңиз. 23-чү суроо. Саламатсызбы дейт. Биз жолдошум экөөбүз Москвада 2 жылдан бери иштейбиз. 3 балабыз бар. Кичүүсү жаныбызда. Бул жерден төрөлдү. Улуулары чоң атасы, чоң энеси менен калышкан. Эми балдарыбыздын жанына кеткибиз келип атат. Бирок айылда жумуш жок. Эгер жолдошум бул жерде калып, мен балдарыма кетсем кандай болот? Кайын журт менен жалгыз балдарым менен кыйналам. Туура жол көрсөтүңүзчү дейт. Ушул боюнча атайын бир коомдук ишмердүүлүк менен алектенген, эли жер үчүн жүрөгү соккон, имандуу бир адам бар эле. Жолугуп, отуруп, стол үстүндө жайылдас турган сүйлөшүп калдык да. Мигрант маселеси, алыбыз көп жыл мигрант болуп иштеген да, анан бир абалга жеткен. Ошол айтып атат да альтернатива жолун. Ошол Россиядагы аракет менен Кыргызстанда деле жашаса болот дейт. Мисалы тынымсыз иштейт ал жерде, а бирок өз мекенибизби негезир мындай бияка келгенде мындай таалыкшып, жалкоолонуп калабызбы? Кудайым рызкысы кенен фамшуфи манакибиге, жер үстүндө рызкысын чачкан дейт. Ойлойм, ошого сиздер эми кеңешип көрүңүздөр. Улуу адамдын кеңеши жакшы нерсе да. Карыянын, атанын сөзү акылдын көзү дейт. Кеңешиңиздер, бирок аял менен күйөө бөлөк жүргөн жакшы эмес. Кийин өкүнүп аттиң деп калышыңыз мүмкүн. Анан балдарыңыз бой жетип кетелекте ата эненин мээримине муктаж, чоң ата чоң эне жакшы, бирок сиздерге таарынып калат. Ата энеңиздерге кызмат кылганча, балким ойлойм ошо айылдан деле бир нерсенин көзүн баштап иштеп калсаңыздар, Кудайым рызкы берсе, же такыр болбосо могу калаа жергесине келип ушул жерден да көрүңүздөр. Бирок кандай болсо дагы үй бүлө бирге болуп, бирге өмүр сүргөн жакшы. Балага мээрим берилиш керек убагында. Мээрим албай калса, сиздердикин айткан жокмун го, бирок өкүнүчтүү зөөкүр болуп калыш коркунучу бар да. Кийинки суроо. 24-чү суроо экен. Менин жолум болбогондой, иштерим жүрүшпөгөндөй болуп атат. Карыздан карыз көбөйүп, эмнеден башташ керек, эмне кылыш керек билбей деле калдым дейт. Адам Кудайга болгон үмүтү күчтүү болуш керек. Вала тайасу мир раухилла. Куранда көп жерде келет. Вала тақнату мир рахматилла. Кудайдын мээриминен, жакшылыгынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө, күдөр үзбөгүлө дейт. Калың журтта сөз бар го, үмүтсүз шайтан дегенчи. Чындап эле ошондой. Акида Тахави деген китеп бар, айтат: "Ал-амну вал ясу янкулан анил милла" дейт. Бул дегени Кудайым кечире берет деп күнөөнү билип жасай бериш, Кудай сактасын. Жок, болду эми ишим оңолбойт экен, Кудайым мени жаман көрөт окшойт деп Кудайдын мээриминен үмүтүн үзүп, күдөр үзүп коюу, бул адамды динден чыгарып ие тургандай жаманчылык алып барат дейт да. Кудай сактасын. Ошон үчүн этият болуш керек. Биринчи сиз Кудайдан үмүтүңүздү өчүрбөңүз, Кудайга бел байлаңыз, дуа кылыңыз, намазга келиңиз. О Кудайым, жакшылык бере көр деп. Жакшылык бере көр деп Кудайга жакшылык тилениңиз. Анан экинчи, иштин көзүн билиш керек. Карыздардан эртерээк кутулуп, жакшы бир ал жаатта жумушуңуз болбой атабы, башка жаатта тууган уруктун жардамы менен карызданбай, бир иштин көзүн баштап, адал менен ошол нерсени иншалла чечип кетиш керек болот. Анын өзүнүн илими бар. Азыр ошол куфтан намазынын убактысы болуп калыптыр. Биз куфтан намазына үзүлүп, иншалла намаздарыбызды окуп, кайра ушул 30га жакын суроолорубуз бар экен, кайра толуктайбыз. Түз эфирден, Инстаграмдан көрүп аткан бир туугандарыбыз кайра 5-10 мүнөттөн сиздерге кайтып келебиз. Аллахым берекесин берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен намаздан соң кайра сабагыбызды улантабыз. Чубак устазыбыз айтып калат эле. Бул намаз түшүнгөн адам үчүн жан дүйнөнүн бакыты депчи. Аллах Таалам берекесин берсин. Ушул намаз окууга мүмкүнчүлүк берген, күч кубат берген, бардык
мактоолор акыйкатта Аллахка гана таандык да карабайсыздар. Ушул намазга мүмкүнчүлүк берип, мынакей куфтан намазын жамаат менен окуп, кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп, суроо жоопту улантып атабыз. Ошон үчүн намазыбызга көзүбүздүн карегиндей карашыбыз керек. Намаз адамды түздүккө, бактылуулукка, ар дайым жакшылыкка, изги тилектерге жетелейт. 25-чи суроо өтө олуттуу суроолордун бири экен. Кээ бир жерлерде айтта шам жагып Куран окушат. Айт эмес күнү деле шам жагып, шам күйүп атканда Куран окушат. Ошол боюнча айта кетиңизчи дейт. Куран окуш үчүн, айтты өткөрүш үчүн шариятыбызда шам жаккыла деген буйрук жок. Тетирсинче кээде сырттан караган, динден кабары жок адамга же сырттан караган инсанга шам жагып коюу ошол отту ыйыктоо, улуулоо деген маанини туюндуруп коет. Ошон үчүн шарият китептерибизде айтат, кимде ким намаз окуп атса, бет маңдайында дубалда шам жагып турса, же ошондой бир сүрөт турса, окуш макру. Макру дегени арамга жакын, макру тахриман болот дейт. Жүз алдында тургандыгы үчүн. Сырттан караган адам ошол отко чокунуп табынып атат, ошол сүрөттү мындай бир улуулап атат деген маани чыгып калат. Анан бул илимсиздиктен, билимсиздиктен, шаманизм андай мындай ошондон улам келип калган түшүнүк болот. Этиятташ керек, шам жагылбайт. Бир гана свет өчүп башка болуп калса бир жөн, көрө албай калбайлы дегүү деп. Жарыктык жаратуу үчүн болсо бир жөн, жарыктык болуп турса шам жагыш ал эч кандай шарт кылынбаган нерсе, этият болуш керек. Динге жаңылык киргизүүдөн сак болуш керек болот да. 26-чы суроо. Ассаламу алейкум устаз, Аллахым өмүрүңүзгө береке берсин. Суроо мындайча. Банктан карточка аштыргам. Ошол жакка айлыгымды салып, керек маалды алып колдоном. Ошол салынган акчаны банктагы колдонот. Ошол акчадан болуп калбайбы? Эсиңиздерде болсо, раматтылык чубак устазыбыз, ал киши бейиштен болсун, кабыры нурга толсун. Анан бул биздин сабактарды Кыргызстан чөлкөмүндө эле эмес, Кудайга шүгүр ошол Орто Азия мамлекеттеринде биздин тилибизди түшүнгөн адамдар көрүшөт да. Айтайын дегеним Казакстандан делечи. Ошого Абдыгапар Усманов устазга, алардын үй бүлөлөрүнө жакшылык тилеп кетмекчибиз. Айтайын деген устаз буга жооп берген. Эгерде сиз карточка ачып, ошол жактан банкка акча койсоңуз карточкаңызга, аны банк алып, сүткорлукка иштетип туруп сизге алып келип берсе, ал жакшы эмес. Сүткорлукка жардам берип атасыз, аларга капитал түсүп берип атасыз. Анан жок ошону сактап же иштеткенде деле адал жакшынакай жолго иштетип, анан кайтарып берип атса, анда ал жакшы эле нерсе. Ошону карап көрүшүңүз керек. Эми банктын ар кандай тармактары бар да, алар колдонбой тургандай, жеке сиздин шотуңузда гана катталып тура тургандай болсо бир жөн анда. Этияттык сактанган жакшы дейт. Муснадул имам Ахмад бин Хамбал дейт. 4-чү мазхабтын ээси улуу алым, ал киши ошол муснадында ушундай хадис тап келет. Сахабалар келип Алланын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга суроо узатышкан. Сүткорлук туурасында. Сүткорлук туурасында жооп берип жатып, ардактуу, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, кыяматка жакын адамдар эмнени жеп атканына маани бербей калат. Арам оокатпы, шек күмөндүү жолдон келдиби, бул сүткордукпу, маани бербей калышат. Өтө такыба сүткорлуктан качкан адамга деле анын чаңы келип жабышат дейт да. Эми ошол банк системасы, башка системадыр, дүйнөлүк айла жок болуп баратпайбы? Коопсуз акча сактоо, ошону дагы бирок коопсуз акча сактоонун да адал жолу менен сактаганга аракет кылышыбыз керек экен да. 27-чи суроо. Ассаламу алейкум дейт. Бизде мындай суроо бар эле. Асыл тукум бука бар. Абердин Ангус дейт. Таза кандуу, анан ал буканы башка адамдардын уйларына кошуп аксын алсак болобу? Жем-чөбүн башка уйларга караганда көбүрөөк берилет, себеп тукум алып жатабыз дейт. Бул шариятыбызда кирген, ижара деп коет, ижара бөлүмүндө ихтияр китебинде айтылат. Нахан набийю саллаллаху алейхи ва саллям ан асбет тиз деп айтат. Асбет тиз деген ошол эркек жаныбарларды, бука малы болсун, жылкы баласы болсун, айгыр, айтор ошол эркек жаныбарларды ургаачка эметип, уруктугун сатуу деген эле маселеде. Сатканга 4 мазхабта тең болбойт. 4 мазхабка тең ошол уруктугун сатканга болбойт. Ижарагачы, ижарага Хамбали мазхабтан башка 3 мазхабта, Малики мазхабтын бир риваятынан бөлөк буларда болбойт. Ханафи мазхабта болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал нерседен тыйган. Эмне үчүн тыйган? Биринчи себеп, ал белгисиз нерсе. Канча уруктук чыгат, кандай болот, чындап эле кийин ал болобу, болбойбу, бул мындай алдап калуу, мындай белгисиздик нерсе бар. Экинчиден пайгамбарыбыз тыйып атат, ал нерсеге барбаш керек деген сөз. Бир гана бекер берсеңиз бир жөн. Же болбосо сиз берсеңиз, анан өзүлөрү ыраазычылык катары кийинчерээк же андай алып келип койсо бир жөн, ал да үрп адатка айланбаш шарты менен. Кийинки сурообуз. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум салам рахматуллахи ва баракату. Мен абдан арыкмын, бирок орозо кармасам такыр кыйналбаймын. Апам урушат.
андан да арыктап кетесиң деп, орозо кармабасам да жарытып эч нерсе жебейин дейт. Бир тууганым, сиз жакшы мындай өз ишин мыкты билген дарыгерлерге барып текшерилишиңиз керек. Бизде ушундай экен, кээде ошол мусулманчылыкта, кээде ошол Кыргызстандын абалында айтылып аткан сөз да, кээде ошол врачтарга барбай адам оорусун күчөтүп алат да. Элде ата бабалар жакшы сөздө айткан, ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Эми сизге тиешеси жок, иншалла, ден соолугуңуз жакшы болуп кетсин, бирок убагында көрүнүп турбасак болбойт экен мына баарыбыз деле. Ошого сиз дарыгерге барып эмне себептен, ошону анализин чыгарып тактап билишиңиз керек. Анан пайдалуу көп жеш шарт эмес. Пайдалуу туура тамактаныш керек. Ошондой кылыңыз. Анан эгерде орозо кармаганда ошол жааттагы врачтан сурайсыз. Орозо кармоодо мага зыян келеби, келбейби? Зыян келет десе, анда сиз кармабай туруңуз. Парыз орозо эмес дагы, Рамазан айы эмес. Бирок дарыгерге мыкты, ыймандуу, бардыгы эле эмес, ыймандуу намаз окуган жакшы дарыгерге барып текшеришиңиз керек болот. Экинчи сурооңуз, жел чыгып таарат бузулса истинжа кылынабы же жокпу? Кылынбайт. Бидат болот, динге жаңылык, нововведение киргизген болот. Биздин Ханафи мазхабта китептерде айтылат, ал-истинжау минар рихи бидатун дейт. Бидат болуп эсептелет. Бирок бир учурда гана эми кээде улуу сөздү түшүндүрүп айтыш үчүн керек болот экен, адепсиздикке, бетбактыкка салбаңыздар, андай көрбөңүздөр. Ошо жел менен кошо кээде адамды кычытып кетет, башка суюктук заара чыгып атса, ошол учурда гана жуулат, да бирок желдин өзүнөн истинжа кылынбайт. Өткөндө Касси сабагында айттык, бир таксист байкеге түшүп калсам айтат, ошол дааватка чыгып, дин жолун аркалап эле жүргөн адам, эми илимсиздиктин, билимсиздиктин да бул жерде зыяны дагы. Истинжаны жел чыкса эле барып истинжа кыла берип, сууну колдоно берип, простатит оорусуна чалдыгып, кийин Кудай сактасын дининди өзгөртүп, азыр ошо протестант башкага кирип кетиптир. Бардыгы жыргал экен, жуунбайт экенсиң дейт. Ал ислам дининин кемчилиги эмес да, ал чала сабаттыктын кемчилдиги. Ислам дини таза. Даже керек болсо ооруп аткан адамга зыян суу жеткизиш, тийгизиш кыйын болсо, анда кургак таяммум ал дейт. Ошон үчүн исламда айып жок, муну айыбы жок, Алла Таала жаратып бергендиги үчүн муну жакшы ажыратып алышыбыз керек болот. Бир тууганым, түшүнүңүз, желдин өзүнөн истинжа кылынбайт. 29-чу суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устазым, шайтан менен жиндер бирби дейт. Эми ал кайып ааламы, анын чын төңүнө Аллага маалым. Бирок азыр жооп берүүгө аракет кылабыз. Шайтан жиндерден тараган, иблис биринчи жин, жиндин мусулман эместери шайтан деген видеону көрүп калдым. Тереңирээк түшүндүрүп бересиз, Аллах ыраазы болсун дейт. Чыныгы таза илим интернеттен, анан Google'дан, ар кандай соц тармактан алынбайт. Бир гана исключение учур бар, ал ошол өзүнүн ыйманы белгилүү, карманган багыты белгилүү, айткан илими туура, илимий калпка түшсө, анда гана алсаңыз болот. Мисалы, Чубак устазыбызга окшогон. Ал киши иман менен, мангажы менен туура бүт баяндап кетти. Ал киши жана ушул устазыбыздын жолунда ушундай туура илим айтылынса, алып окусаңыз бир жөн. Бирок илимге кызыктар болгон адам түзмө-түз бетме-бет келип отуруп сураш керек болот. Негизги маселе ушул. Сиз айтып атасыз, мунун жообу мындай болот. Аалымдар эки ача пикирде, көпчүлүк, жумхур деп коет, көпчүлүк басымдуу бөлүктөгү аалымдар иблис, алгачкы ошол Азизил, иблис, шайтандын башчысы, бул периштелерден болгон дейт. Анан кээ бир аалымдар бар, мисалы, кимдер дешет болот? Хасанул Басри табииндерден, андан кийин Имам Замахшари, Муътазил акыйдасында болгон, кийин кайткан деп айтылат. Айтор чоң аалым зат, тил жаатында. Ушул кишилер бөлөк аалымдар, ассандагы аалымдар жок, ал жиндерден болгон деген талаш бар. Талаштын өзү кайсы жерден келип чыккан десе, Кур'ан-ы Каримдеги аят бар. Көпчүлүгү жана иблисти, азгырык шайтан ээсини периштелерден болгон дегенде, Бакара сүрөсүндө аят келет: "Ва из кулна лил малаикати усжуду ли Адама фасажаду илля иблиса аба вастакбара ва кана минал кафирин." Биз адам баласыны жараткандан кийин жалпы периштелерге адамга сажда кылгыла деп буйруганбыз дейт. Анан сажда азыркында ибадат эмес, мурдагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шариятына чейин саждатул икром деген бар. Даватта жана 6 сыфаттын биринде икром муслим деп айтылат го. Могу мусулмандарга колдон келсе ушундай жардам беребиз, ынак мамиледе болобуз деп, ошондой сыйлоо саждасы. Индияда азыр күнгө чейин ушул саждага жата калат ата энесинин астына келип. Жапонияда ушинтип урматтуулуктун белгиси ушундай.
жаңы жумушка келгенде ошол жумуштун башчысы шефи биздин тил менен айтканда жаңы жумушка алынгандар эңкейип мындай үрүкү кылган сыяктуу үрүкү деп айтпайлычы мындай бир эңкейип анан бут кийимдерин тазалап берет экен. Эмнеге десе эки тараптан чечилчү маселе. Диги адамдын текеберчилик этет, экинчиден мени мактап, менин эмеме толоюн деп иш билбесе деле акча менен тааныш билишин салып ишин бүтүрүп кете бербесин деп. Өлкөнүн келечеги үчүн караңызчы. Ыйман жок, бирок ынсап бар. А бизге Кудайым ыйман берген. Ошон үчүн бирөө жарым бийликке келип алып, бирөө жарым бай болуп калып, бирөө жарым тааныш билиши күчтүү болуп кетип эле ишти бүтүрөм дей бербесин да. Ыймандын алкагында илим билим, тажрыйба менен, улуу муун менен кеңешип дегендей болуш керек болот. Мына бул жерде да ошол маселе. Мына адам баласына Адам алейхиссаламга сыйын кыла эмес, урматтагыла деген саждага буйрганыбызда баардыгы сажда кылды, бир гана иблистен бөлөгү дейт. Ал анда эки сыпат бар болду дейт. Ушул эки сыпаттан оолак болуш керек. Илимдүүмүн деп эле, билимдүүмүн деп эле бой көтөргөн дагы туура эмес экен да. Шайтан дагы билимдүү болгон да, Кудай сактасын. Биринчи сыпат аба дейт, буйруктан баш тартты дейт. Нечен деген адамдар бар. Кой ал шариятыңда тозок бешке барып келген адам барбы? Көргөндөр бар. Кой жыйыштыр жөө жомоңду дегендер. Аба баш тартты дейт. Экинчиси вастакбара, текебер болду деп атат. Текебер болду дегени кандай? Аны халактаху мин тин, аны ылайдан, баткактан жасадың, кир. А мени оттон жараттың, мен андан жакшыраакмын дейт. Экология жана жердин биологдор башкалар изилдеп чыкса, жок, оттон дагы топурак жакшыраак экен да. А билебиз, Кудай сактасын, кырсык болуп, табият бузулуп жагандай өрт каптаганда, такыр суунун күчү жетпей калганда топурак менен көмүшөт да. Демек топурак жакшы болуп эсептелет. Ошондо иблис жанагы Кудайдын буйругуна баш ийбей, бой көтөрдү, текеберчилик кылды. Ва кана минал кафирин, акыр түбөлүк тозокко татыктуу болгон каркышына калып капыр болду дейт. Бизге керек илля иблиса деген араб тилинин грамматикасында эреже бар. Алистисна муттасыл дейт. Бул дегени иллядан кийинки келип аткан иблис, иллядан мурда келген периштелерге кайтып атат. Демек периштелердин жынсынан деп түшүнүшөт да. Экинчи бир жума күнү Кахф сүрөсүн окуйбуз го. Бисмилла. Кахф сүрөсүндө келет. Анда мындай деп келет. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih. Жанагыла башы бирдей. Биз Адам алейхиссаламды жаратып, жер үстүндө өкүлүм кылып, шариятты көтөрө турган эң жоопкерчиликтүү аманатты тапшырып, периштелерге сыйлоо үчүн сыйын кыла деп Кудай буйрганда, баардыгы саждага барышты, иблистен бөлөгү дейт. Иблис келди дагы, ал фафасакан амри робби, Кудайдын буйругунан баш ийбей фасык болду, күнөөкөр болду дейт. Бирок этибар кылына турган, далил боло турган жер ушул кана минал жин, иблис жиндерден эле дейт. Анан илля дегенде иллядан кийин келген иблис истисна мункати дейт. Бул дегени мурдагы периштелерге тиешеси жок, ошол жерде болуп калган үчүн да буйрук бирдей айтылып атат дейт. Деген талаш тартыш бар. Эми бул зонный маселе дейт. Эч ким кескин түрдө айта албайт. Бул мындан болгон деп. Кыяматта ачыкка чыгат. Ушундай илим айдыңында ушундай талаш тартыш бар. 30-суроо менин келинчегим сенин келечегиң жок деп кетип калды. Эмне кылсам болот, бирок жообун бере электин 6 ай болду дейт. Демек, келинчегиңиз сизден эрктүү күйөөнү көргүсү келип атат. Бул бир. Мындай бир эркектик мүнөз бар, эркек күйөөнү көргүсү келип атат. Экинчи, эми эркек адам болгондон кийин турмуштук шарттан дагы шарт жагдайын түзүп бериш керек. Анткени кыргыздын бул бөлүнүү эмес, туура түшүнүп коюңуздар, кийин кескилеп отурбаңыздар. Кыргызстандагы өмүр кечирип аткандардын аялдары биздики баатыр аялдар болот. Туура дигинтет, минтет деп сын такышы мүмкүн, ыйбасы жок дегендей деп жалпы өкүм учпаш керек, бирок биздики чыдамкай калп болот. Биздин аялдарыбыз, энелер өтө чыдамкай болот. Муну ырымсабы бар адам моюндайт. Ошол себептен балким каражат жагынан сиз жеткиликтүү камсыздаган эмессиз. Аялыңызды бир тараптан жамандабаңыз. Демек, эмне үчүн кетип калды деген маселе бар. Мени башында сүйүп тийди, сизге тийди да. Ошончо өмүрүн, жаштыгын, намысын тартуулап тийди. Кийин кетип атат. Демек, сиз тараптан кемчилик кеткен. Өзүңүзгө караңыз, сулууланыңыз, башка кыздарга барбаңыз. Эгер барып аткан болсоңуз, барбай аткан болсоңуз, коомдук абалыңызды жакшыртыңыз. Үй бүлө үчүн адам күрөшүш керек. Балалуу болгондойн, билесизби, картайган адамдарда сөз бар. Мындай, түз мааниде эмес, өтмө мааниде түшүш керек. Балалуу болгондойн ит менен болсо да жашаганга туура келет дейт. Ал түз мааниде түшүлбөйт, аны адабий китеп көп окусаңыз билесиз. Ал дегени жакшы болсун, жаман болсун, балалуу болгондон кийин, чубак устазыбыз айткан го, сизге аял табылат, ага күйөө табылат, балдарга тене табылбайт дейт.
тирүүлөй жетимдерди көбөйтпөйлү. Ошого өзүңүз бир аракет кылып талагын бере элек болсоңуз, көңүлү бар иншалла сизди күтүп атат оңолот деп. Болбосо башка болот эле да. Аралыкты алыстатпай эртерээк барыңыз, оңолгонуңузду көрсөтүңүз. Анан учурдан пайдаланып айтайын, мусулман эркектер романтик дагы болуш керек. Биз эмне романтик деген сезимди көчөдөгү, никедеги жок аялдарга, кыздарга гана колдонуп, үйгө киргенде корс болушубуз керекпи? Чыныгы романтика никенин, сүйүүнүн алкагында болуш керек. Анан подкаблучник тигүү деген ал орустардын туура эмес түшүнүгү. Ошол эле кара кылды как жарган шайтан, бул мисал айта турган болсок, бул чүйдө жүрсө, чүй көчөсүндө шайтан тетиги ала тоонун баш жагына качып кете тургандай сүрүү болгон Умар деле, Аллахым ыраазы болсун, Азирет Умар радыйаллаху анхудан аялына келгенде теңелбейт эле. Анан бирөө жарым келип, сиз момундардын башчысы болуп туруп, эң катуу ишенгениңиз бул киши сынбаса керек деп келсек, бул сиздики кандай десе, акылы жок кара дейт. Мен эркектик сөөлөтүм, салаваты менен аял менен эми тең ата болуп айтышып отурамбы? Кана менин эркектигим? Аял деген кыйын болот, ай сайын үзүрү келет, нерви кыйналат, денесинен кан чыгып атат, бала төрөп атат байкуш, баланы эмзеп деп уйкусунан калып атат байкуш. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бир аз жеңебиздин көңүлүн алып, Куликовскийден торт сатып алып, роза гүлдөрдү жайнатып, балким иншалла үй бүлөңүздөр бекем сонун үй бүлө болуп кетесиздер. Кийинки суроо, карындашыбыз салон красоты ачкан болуучу, ал жакта маникюр жана педикюр бар. Бул экөө дурус эле. Бирок жанагындай даарат өткөрбөй турган лак койбош керек. Эми бул дурус дегени кандай? Мында ырбайтып эмес, тизде түздөп, күйөөсү үчүн жасанта тургандай шариаттын чегинде да. Жакында наращивание ресниц кошуп коюшту. Жалаң гана кыргыз кыздарга жасашат, кирпиктен түшкөн акчады алып. Тетирисинче орус кыздарга жасашпайбы дейм да ушул нерселерди. Башкаларга жасашсын дагы, кыргыз кыздар ал нерсени жасатпасын. Анткени бул нерселерде алымда талаш тартыштар бар. Жасалмалуулук алып келгендиги үчүн жакшы эмес деп айтышат. Жанагындай туш коюу жогору жакта айтты, арамга жакын болот, этиятташ керек болот. Экинчи суроо, саламатсызбы? Боюнда бар кош бойлуу аял чачын кыркса болобу? Чачым оор болуп, башым оор болуп, кара куш мени ооруп жатат. Зарылдык болсо алынат. Хадис бар, эркекке окшогон аялдарды, анан аялга окшогон эркектерди Кудайым каргыштайт дейт. Бирок сиз зарылчылык менен алып атпайсызбы? Туурабы? Кээ бир оору учурларында айтат, аял затына чачыңызды алышыңыз керек болот дейт, ал учурда аласыз. Анткени ад-дарурат тубихул махзурат. Зарылчылык учурда арам болгон нерсе убактылуу мубах болуп турат. Ооба, эгерде дарыгер ал антпесе мээңизге запкы жетет десе алып турасыз, кийин анан иншалла бала төрөп алгандан кийин чачыңызды коесуз. Анткени бала деп эненин бардык витамини кетет экен да. Учурдан пайдаланып энелерге, ошол жалпы аял затына биз шүгүр да дейбиз, рахмат да дейбиз. Байкасаңыздар, убагында Чубак устазыбыздын жалпы аял затына кайрылган кайрылуусу бар. Кыргыздын айымдары, ага элечек энелер, өзүмдүн жалпы молдо чөйрөсүнүн кыргыз эркектеринин атынан кечирим сурайм. Силер бизди кечирип түшүнүп тургула. Заманабыз оңолот. Мунун бардыгы иманды түшүнмөгөндүктөн, иманды түшүнсө да моюну жар бербегендиктен болуп атат. Буюрса зыңкыйган, жоопкерчиликти алган болобуз деп айтты эле. Кудайым буюрса бардыгы жакшы болот. Эми түшүнүп туруңуздар. Ошол эле учурда аял заты да көбөйүп кетпеш керек да. Маселе эки тараптуу. Кайнененин кызматын таштап, бүйөнү тоготпой шеринеден шерине болуп, бул эмне деген көрүнүш? Кечинде сабактан кайтып кетип баратсаң, кафелердин баарында аял заты отурганда. Эми динден түшүнүгү жокторду эч нерсе дей албайбыз. Динден түшүнүгү бар эжекелерим, жоолукчан эжекелерим биз кичине этият болушубуз керек. Үчүнчү суроо, ассаламу алейкум. Мен Россияда парикмахер болуп иштейм. Жумушум адал жумушпу? Парикмахер адал жумуш. Адал жумуш пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманасында болгон. Ар түрдүү стрижкалар сурашат дейт. Эми Россияда жасай бересиз. Бирок кыргыз мусулман кыз башка улутунда келсе, шариаттын чегинде гана, анан эркек болсоңуз эркектерге, аялдарга аялды коюшуңуз керек болот. Экинчи суроо, парикмахерскийдин ичинде стенада сүрөт бар. Ошол помещенияда эле намаз окуй берсе болобу? Кыбланы караганда сүрөт жок, кыбла жагында сүрөт жок дейт. Бизде Имдадул Фаттах, Марокил Фалах, Нурул Идох деген чоң китептердин ээси бар. Хасан ибн Аммар ибн Али Аш-Шурумбалали деген факихун нафс деп айтылат. Ошо киши Марокил Фалахта айтат. Сүрөт бар жерде намаз окуган макру, бирок ашадды карахатен эң чоң макру жери кыбла тарапта туруп калса дейт. Сырттан караган адам ошого сыйынгандай ой жаратып коет дейт. Анан толук бейне болбостон жарым жартысы мындай кесилип, ал түрү элестетилбей калган болсо, анда көп деле зыяны тийбейт дейт.
Эми ал жерде ошентип жумушканада коюп койсо, кыбла жакта болбосо айла жок, иншалла намазыңызды окуй бересиз. 4-нчү суроо. Саламатсызбы? Илимдүү кыз илимсиз жигитке турмушка чыгып калса кандай болот? Үй бүлөгө кандай зыяны жана пайдасы бар? Ушул суроону өзгөчө белгилеп коеюнчу мына, 34-нчү суроо экен, эң зарыл суроо. Ушуну кененирээк жооп берейин, кийин кыркып ала турган болсоңуздар дагы уланбай экен уруксаты менен албетте. Анан жанагындай туура эмес жол менен эмес. Чыгарса бир жөн. Керектүү. Илим мына оң колду илимдүү кыз деп туралы. Илимдүү кыз илимсиз же намаз окубаган бирөөгө турмушка чыкса болобу, болбойбу? Болбойт. Кандайча? Теңдик, кафаа деген маселе бар. Шариатта теңдик маселеси, оң колду жана имандуу кыз, илимдүү кыз деп атабыз. Шариатта теңдик маселеси эркектен каралган эмес. Бул дегени кандай? Эркектен каралган эмес дегени, эркек өтө илимдүү болсо, кыз дагы илимдүү болсун деген сөз жок. Эркек илимдүү, профессор, наук, дүйнөнүн лакаптарын баарын алып келсе дагы, аялда анын бири жок болсо да боло берет, ыйманы болсо. Маселе аял эркектен төмөн, эркек аялдан төмөн болуп калбасын деген сөз. Шариатта теңдик аялдар тарабынан каралат. Аял илимдүү болуп, намазган болуп турса, бардык коомдук мындай дүйнөлүк илимдерди билип турса дагы, деңгээли бийик болуп турса, эркек илимсиз же намазсыз болсо, үйлөнгөн болбой калат. Арам деп эч ким айта албайт го, бирок кыйын болуп калат да. Арам деп эч ким айта албайт, бирок үй бүлө кийин ажырашып кетет. Ал күйдүм деп сизди сүйдүрүп алат, кийин анан намазыңыз менен деле эсептешпейт, илимиңиз да кор болот. Илимдүү кыздар сыйлаган адамга тийбесе, илими унутта калат, ошончо жылы бекерге кетет, намазына да кедергисин тийгизет, өкүнүп каласыз. Ошого адамгерчилиги жайында болгон илимдүү балага чыгыш керек болот. Такыр табылбай атса, жок дегенде ошо намазын окуган, илимди сыйлаган адамга чыгыш керек болот. 5-нчи суроо. Ассаламу алейкум устаз. Азыркы учурда ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум деп саламдашабыз. Динибизде саламдашуунун адеби жана туура айтылышы, жазылышы кандай болот дейт. Сиз туура эле жазыпсыз. Ассаламу алейкум. Эң кыскача варианты бул. Толугураак ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ас экisi. Ассаламу. Буква элден эки а келтиресиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Манты узак кейде салам айтып атсаңыз, бул эмне арапташып кеткенби, араб колдошуп, анан өзүңүзгө зыян тийген жагдай болуп калат. Кыскачанда ассаламу алейкум деп айтасыз анда. Бул айтканбыз саламдашуу маданияты асмандан периштелер алып түшкөн азизектүү амал. Ар бир туура айтсаң соо аласыз. Саламды айтыш керек болот. Анан бул туурасында буюрса сабактар бар. Жана адамзаттын мырзасы деп 3-чү шаршемби, жекшемби күндөрү учурдан пайдаланып айта кетейин. Мына эртең саат 10-дон 12-ге чейин аял затына, шамдан куфтанга чейин эркектер жамаатына сабак бар. Азирети Чубак устазыбыздын китебин улап окуу бактысы насип болгон экен. Эми Аллахым баарыбызга берекесин берген болсун. 6-нчы суроо. Саламатсыздарбы дейт. Ата-энеге каршы чыгып турмушка чыккандын күнөөсү барбы? Бар. Ханафи мазхабта сүннөт деп койгону менен биз сүннөттү парздай эле кылманабыз. Сүннөт экен, кой, башка мазхабтарга парз өтпөй калат. Бирок бизде сүннөт экен, боло берет. Аялдын сөзү никеде этибар калат деп чыгып алыңызчы. Эртең эмне болосуз? Бул бир. Экинчиси, эми бир кол, 5 кол тең эмес. Кээде кыз жакшы тандоо кылат, ата-энеси тандай албайт. Биз андай учурда айткан жокпуз. Ата-энеси жакшы тандаган учурда айтып атабыз. Динине, иманына, башкасына карап. Мисалы кээде сүннөт деп маани бербей таштап койсо, адамга зыян келип калат. Мисалы, туруп ичүү. Бул медицинада зыян дейт. Отуруп ичүү бул сүннөт мустахаб болот. Туруп ичип адам өтүн, ашказаны кыйнап коет. Сүннөт намаздарда койчу деп кол шилтеп парз окуй берсе, жин илешип кирип алат. Сүннөттү таштагандын кесепети. Элестете бергиз. Ошон үчүн ата-эне кыраакы болот. Сиз жашсыз, биз жашпыз, сезимге алданып калабыз. Сезим алоолонуп турган учурда, үйлөнөйүн деген учурда гормондор иштеп, кебетеси келишпеген бирөө деле келишимдүү болуп көрүнө берет сизге азыр. Гормондор ойноп турган учур болот. Ошого кичине турмушту көргөн, ысык суукту көргөн, ата тегин териштирген туура тандоо болсо, ата-энеңизге макул десеңиз жакшы. Эртең ата-эне болгондо билесиз. Шунчалык бапестеп чоңойтсо, ата-энеңизди аттап кетсеңиз, бул инсапка да жарашпай турган иш болот, урматтуу карындашым. Ата-эненин батасы өтө маанилүү, албетте маанилүү. Албетте маанилүү. Жанагы Мирлан Баетов беле ким бирөө бар.
ошонун ата тилеги деген бар. Эгер музыканын коштоосуз жөн эле ошол сөздөрү болсо, аябай мындай бир терең маанини камтып алганда, кайра терең баса белгилеп айтайын, музыканын коштоосу жок болсо деп атам. Сөзүн өзү аябай айткан. Ошол жерде байкуш аялы кайтыш болуп калганда кыздын өзү узатып айткан тилеги ата тилеги болгон да. Ошол жерде бүт түшүндүрүп айтат. Ар бир эне өзгөчө атага бул уят болот. Кызыны батасын берип узатууну каалайт. Мына мен дагы атамын, 2 кызым бар, Аллахым дагы көп кыздарды берсин. Ар бир ата азыртадан дуа кылам, ошо кызымды жакшы жерге деп, атанын тилеги ошондой. Анан атадан аттап кетсеңиз, коомдо шагы сынып калат. Сизге жеңил, сүйгөнүңүзгө жеттиңиз, бирок элинин, журтунун астында ата жер карап калат, эл караган бети. Ошон үчүн карындашым, ал чоң маселе. Атанын дуасы маанилүү. Өзгөчө кыз менен атанын байланышы чоң болот. Атанын колу тийген кыз бактысыз болуп калат. Атаны наразы кылган кыз бактысыз болуп калат. Дүйнөнүн хамбикеси болсо да, атанын батасын алган кыздын иши оңунан чыгат. Ошон үчүн карындашым, жаманбы, жакшыбы, бул ата эненин көзү тирүүсүндө сыйлап калганыбыз эле оң болот. 1000 күйөө болбосун, атаңызга жетпейт. Бактысыз болуп калат дешет го, ата энени наразы кылып тийсең дейт. Жеткиликтүү эле жооп айттым деп ойлойм. 7-суроо. Азыр кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу? Мурда да болгон эмес, азыр да болбойт, кийин дагы болбойт карындашым. 8-суроо. Саламатсыздарбы, ырыс келди деген ат динге туура келеби? Китепте барбы дейт. Китепте болушу шарт эмес, бирок динге туура эле келет. Мааниси туура болуп атпайбы? Ырыс келди деген эң жакшы аттардын бири. Ырыс деген араб тилиндеги рызык деген сөздөн келип чыккан. Ризкулла деген аттар көп, Абдурраззак деген эң жакшы аттардын бири. 9-суроо. Ассаламу алейкум уста, сизден бир көйгөйлүү суроом бар болчу дейт. Мен Москва шаарында эмгектенем. Бул жакта биз асыр намазын кыласыз, с менен. Асыр намазынын убактысын Ханафи кылат. Ханафи мазхабынын убактысы боюнча окушубуз керекпи, же бул жактын Шафи мазхабынын убактысы менен окусак дагы дурус болобу? Шафи дебей эле бизде Ханафи мазхабта Сохибайн деп коет. Имам Абис, имам Мухаммад ошентип айтат. Ошол асырдын убактысы качан десе, пешимдики ар бир нерсенин көлөкөсү бир эсе болгончо деп айтылат. Анан башка үч мазхабтыкы дагы ошондой. Керекпи дейт. Бул жактын Шафи мазхабынын убактысы менен окусак дагы дурус болобу? 1 сааттай 2 айырмачылык бар экен. Биздин раматылык чуб устазы эмне деп жооп бермек? Аллахым баарыбыздан ыраазы болгон болсун дейт. Улан устазыбызга, мырзабызга кайрылсаңыз, же болбосо интернетте жакшылап жазсаңыз жооп чыгат. Эми Ханафи мазхабын кармагандан кийин жакшыраак кармаган жакшы да. Ата бабаларыбыз айтат, 2 тоонун чөбүн самаган эчки ашкадан эле өт дейт. Эми мазхаб кармануу адеби болуш керек, культурасын ордуна коюш керек. Ибадат бөлүмүндө имам Абу Ханифа мазхаб башчыбыз дайым этият маселеге курган. Ошол себептен Рос муфти деген фатва илиминде ибадат бөлүгүндө көпчүлүк бөлүгүндө имам Азамдын мазхаб башчынын сөзүнө фатва берилет дейт. Эгерде катуу жумуш менен такыр жолуңуз болбой, ошол жана 1 саат кечигип кала турган жагдай болсо, анда албетте анда Шафи мазхабты окуйсуз. Анан экинчи бир маселе бар, ошол жерде мисалы Россияныкында бир гана Шафи мазхабы эмес, Ханафилер бар да. Биз окуган Египетте көбүн эсе 5 маал намаз имам Шафидин мазхабында айтылат. Биз ал жерлерди сыйлап, ал жерде ошо 2 сохибейн, 2 шакирдин сөзү менен намаз окуп жүрөбүз. Жашаган жериңди, ичкен сууңду сыйлап жүр деген маселе да. 10-суроо. Саламатсызбы дейт. Менин суроо, менин жашым 29-да. Врач болуп Россияда иштейм. Бойдок кызмын. Турмушка чыкпай койсом күнөө болбойбу дейт. Толук окуп көрөлүчү, анан дагы бир ой келип калышы мүмкүн, азыр айтабыз. Акыркы күндөрдө турмушка чыгышыма көзүм жетпей калды. Кайсы баланы табышпасын же таанышпайын, баарын Кудай каалабай табы, жашоомдон ар кандай себептер менен сүйдөшө албай же жоголуп баратышат. Жакшынакаймын, баарына жагам. Эмне себептер менен болуп жатат билбейм. Кандай дуа окуп турсам болот же турмушка чыкпай өтсөм күнөө болбойбу? Сизде түшүнсө болот. Психология илиминде эркек киши, бул сизге эле эмес, өзүңүзгө катуу кабыл албаңыз, эркек киши же аял киши жаш өткөн сайын тандай баштайт. Бул табигый көрүнүш. Гормондор токтолуп калган, жеке жашооңузду түзүп алгансыз, бирөөгө баш ийгиңиз келбей калат, өз жашооңузду өзүңүз көрүп калгансыз да, бул батыштын маданияты бизди ушугап келди да. Жашооңду түзүп ал, ырахат ала турган болсоң, каалаган чертип аласың Дон Жуандарды дейт. Кудай сактасын анан. Жок, жашоо андай эмес. Жашоо ошол ысык суук менен, баланы жыттоо менен ошол маңыздуу болот. Жалгыз кычыранып жүргөндөн көрө баланы жыттаган, ошондо бала төрөгөндө энелик сезимдериңиз толук болот деген сөз. Сиз мындай кылыңыз, ата энеңизге тапшырып, биринчи келген ыймандуу жакшынакай болсо, ата теги жакшы, атасы энесин сыйлаган, жакшы жерден болсо, анча-мынча кемчилигине көз жумуп, эми идеал адам болбойт экен.
Ал жанагы Ромео Жилетталар ошакта эле боло берсин, бирок өзүбүздө анча мынча кемчилиги менен көз жумуп ошо жакшы негизги нерселери, диндарлыгы, иманы болсо, илим билими болсо, турмушка чыкканга аракет кылыңыз. Кыз бала үчүн турмушта өткөнү жакшы. Аялдын аялдыгы күйөө менен гана ачылат. Аялдын мындай арулугу, аялдын алсыздыгы күйөө менен гана толукталат. Кур'ан-ы Каримде бул акыйкатты баса бергиле Аллахым айтат: "Хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна". Аял менен эркек кийимдей дейт. Кийим болбаса адам үшүп калат, тоңуп калат. Канчалык орду болбасын. Ошон үчүн турмушка чыгыңыз. Ханафи мазхабта турмушка чыгып адал өмүр сүрүү өмүр бою чекеден саждасын көтөрбөгөндөн карак жакшыраак дейт. Сооптору көп бир тууганын пайгамбарыбыз мактанат. Кийинки сура: "Ассаламу алейкум, жаш баланы багып алып өзүнүн атына жаздырып алгандар боюнча суроо берейин дедим эле. Эгер томолой жетим болбой багып фамилиясын берсе күнөөдө ууп калдым эле." Ооба, Кур'ан-ы Каримде айтат: "Уд'уухум ли абаихим хуа aqsatu индаллах". Өз атасына жаздыргыла, бул эң адилеттүүлүккө жакын өкүм болот. Табанни деп коет, бирөөнүн баласын өзүнө өздөштүрүп алуу, бул шариятта тыйылган. Ата энеси белгилүү болсо ошол боюнча каттатыш керек. Анан бирок аныкына биротоло ата энесин унуттуруп койбош керек болот да. Биринчи дейт: "Менин ата энем улуу агамдын кызын, тун небересин багып алышкан жана фамилиясын дагы биздин фамилияга которуп алышкан." Жок, бул нерсени өзүнүн атасына таандык кылыш керек. Билиш керек бала. Экинчи суроо: "Бир досумду дагы өзүнүн апасы күйөөсү менен ажырашып кетип, өзүнүн эжеси менен жездесине баласын берип койгон. Досум дагы ошол кишилер досумду дагы ошол кишилер чоңойтуп өстүрүштү жана фамилиясы ошол баккан үй бүлөнүн атынан. Үчүнчү: Ошол эле досум кийин үйлөнүп, аялынын биринчи күйөөсүнөн ээрчип келген баласына өзүнүн фамилиясын берип койгон, бирок кийин экөө ажырашып кетишкен, көрдүңүзбү? Кийин жол башка болуп калышы мүмкүн. Азыр аялынын ээрчип келген баласы дагы деле досумдун фамилиясында. Сиз аябай жакшы суроо берипсиз, тизип. Баарына бир жооп болот, жок өздөрүнө каттатыш керек болот. Ал фамилия деген болот, документ болот, кийин өзүнүн сөк жааттарын издейт. Жана орустардын жакшы программасы бар, жди меня деп. Ошол жерде көбүнчө кантип таап алат? Өзүнүн атасына жазылса анан барып таап алат, анан минтип калып кетсе кыйын болуп калат. Кийинки сура: "Ассаламу алейкум" дейт. "Намазды үйдө окуганда аялы менен бирге жамаат болуп окусак болобу" дейт. Болот, эң жакшы нерсе. Колдон келишинче мечитте окууга жалпы тырышыбыз керек. Болбой жатса, ошол өзүңүз имамдыкка чыгасыз, бирок ошо жеңеме, карындашыңызга аял затына имамдык өттүм деп ниет кылышыңыз шарт. Анан артта эркектер турат, анан жаш балдар, анан аялдар арка жагында туруш керек болот. Аллах Таалам баарыбызга берекесин, жакшылыгын жаадырып берген болсун. Дуа кылалы. Амин. О жараткан, телегей тегиз кудурети бийик Аллах Таалам баарыбызга көкүрөгүбүзгө иман, денебизге жакшы амалдарды кылууну, өнүгүп өсүүнү, үй бүлөлүк бакытты насип кыл Аллахым. Ата энеге ак кызматыбызды өтөөбүздү, ак баталарын алууну, жакшынакай уул болууну Кудайым насип кыл. Ата энебиздин кызматын кылып, батасын алып, бейишти милдет кылгандардан кылгын. Урук туугандар менен болгон мамиледе, өлкөбүзгө болгон салым кошуубузда, жалпы адамзатка алып келген пайдабызда бизди пайдалуу момун мусулмандардан кылгын. Аллахым ооруп аткандарга шифа бергин. Чет өлкөдө жүрүп Кыргызстанды сагынгандар канча көп абасына муктаж болгон. Ошолорду дагы мекенин алып келип кусалгын, кандыра көр жараткан Алла. Аллахым ажырашып кеткендердин жолу болгон болсо кайра жараштырып, балдарын тирүүлөй жетим калтырба. Аллахым дуаларды абага кетирбе, дуаларыбызды кабыл кыл. Бейтапканаларда ооруп жаткан адамдарга шифа бер. Карыздар болуп жүргөн адамдарды карыздарынан кутулт. Аллахым абакта бейгүнөө отургандарга өзүң адилеттүү өкүмүңдү жүргүзгүн жараткан Алла. Аллахым элибизди, жерибизди жакшы жакка оңолдургун. Кудайым өсөр элдерден кылгын. Аллахым мусулмандардын ынтымагын күчөткөн Аллахым. Туруктуулук, жакшылык бергин жараткан Алла. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.